Энерго компанияларды иргилештирүү иши аяктады. Ага ылайык Бишкек шаары менен бардык облустарды тейлеп келген Түндүк электр, Чыгыш электр, Жалал-Абад электр, Ош электр ишканалары эми Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомуна бирикти. Буга чейин 4 бөлүштүрүүчү компания болсо, азыр Кыргызстан улуттук электр тармагынын калкты тейлей турган 7 облуста 7 түзүмү болот. Ошондой эле Бишкек жылуулук тармактары акционердик коому электр станциялары компаниясына кошулду. Иргелештирүүнүн негизинде 1 миллиард сомго жакын каражат үнөмдөлөрүн айтышууда. Бул акча жаңы долбоорлорду ишке ашыруу, ГЭСтерди модернизациялоого жана карыздарды төлөөгө жумшалат, дейт улуттук энерго холдингдегилер. Негизинен бири-бирин кайталаган кызматтар кыскарат. Тагыраак айтканда, энергетиктер эмес, административдик түзүм кыскарат деп ишендирип жатышат. Билим берүү министрлиги мектеп формасы боюнча талапты бекитти. Ага ылайык окуучулар классикалык кийим кийүү шарт. Тагыраагы 2015-жылдагы токтомдон негизинен чыкпаш керек. Ал документте жактырылган кочкул, кызыл, көк, боз түстүү форма кийүүгө уруксат берилген. Токтомдун негизинде көпчүлүк мектептер асты кара, үстү ак кийим талап кылышкан. Бул ата-энелер үчүн жеңил. Бирок Бишкек шаарындагы айрым билим берүү мекемелери 8.000 сомдук форманы алгыла деп жатканын укук коргоочулар билдирүүдө. Ал арада Бишкек мэриясы ата-энелерди мажбурлап, кымбат форма алдырган мектеп директорлору кызматтан алынаарын белгилешти. Бишкек эле эмес, жалпы өлкөдөгү аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдөн мектеп тарабынан белгиленген форманы талап кылуу мыйзамсыз экенин Билим берүү министрлиги билдирди. Мындай катмардагы бүлөлөрдүн мектеп тарабынан каралган формага мүмкүнчүлүгү жетпесе, үстү ачык, асты кара түстөгү форма кийүүгө уруксат берилет. Баткенде ишкерлер буга чейин 66 миллион сомго жеңилдетилген насыя алышкан. Баткен облусунун жеңилдетилген каржылоо долбоорунун алкагында 93 субъектке 66 миллион сом кредит берилген. Бул тууралуу Каржы министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматы боюнча, аймакты өнүктүрүү жана калкка мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында министрлер кабинетинин ушул жылдын 31-майда аталган долбоору жактырылды. Долбоордун алкагында 2022 жылдын ичинде коммерциялык банктардын финансылык каражаттары Баткен облусунун чек арага жакын жайгашкан калктуу конуштарында иш алып барган жеке адамдарга, чакан жана орто бизнеске айыл чарбасын өнүктүрүү, айыл чарба продукциясын өндүрүү жана кайра иштетүү үчүн берилет. Долбоордун алкагында кредиттик каражаттарды алуунун шарттары боюнча кененирээк маалымат алуу үчүн потенциалдуу карыз алуучулар Баткен облусунда жайгашкан коммерциялык банктардын филиалдарына жана өкүлчүлүктөрүнө кайрылса болот. Күзүндө ковид курчушу мүмкүн. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу Жаркынбек Касымбеков билдирди. Ал саламаттык сактоо тутуму вирустун жайылышын алдын алууга даяр экенин белгиледи. Эскерте кетсек, учурда ковидке каршы күрөшүү үчүн эмдөөдөн өтүү кампаниясы жүрүүдө. Дарыгерлер вакцинанын 1 жана 2 дозасын алгандар бустердик дозаны дагы алуу керектигин эскертүүдө. Анткени организмде вирус менен күрөшүүгө негиз боло турган иммундук жооп жана антитела пайда болот дешет.